Бирбол номер 13. Кыргызстанда коронавирус чуккандардын саны кескин өсүүдө. Кыргызстанда 25-сентябрга карата 175 адамдан коронавирус табылды. Бул соңку бир айдагы эң жогорку көрсөткүч. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, ооруп жаткан бейтаптардын 142си айыкты. Каза болгондор катталган жок. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45.932 кишиге жетти. Алардын 42.147си айыгып, Кытайдын Ухань калаасында 2019 декабрында чыккан коронавирус 188 мамлекетке тарады. АКШнын Джонс Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 25-сентябрга карата дүйнөдө бул илдет чуккандардын саны 32 миллиондон ашты. Алардын 982 миңдейи көз жумду. 22 миллиондон ашуун бейтап айыкты. Тилек Матраимов ден соолугуна байланыштуу эмгек өргөөсүнө кеткенин айтты. Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов 24-сентябрдан тарта 1 айлык эмгек өргөөсүнө чыкты. Азаттык радиосунун кабарчысынын шайлоо алдында эс алууга кетүүнүн себеби эмнеде деген суроосуна ден соолугума байланыштуу деп жооп берди. Тилек Матраимов өлкөдөгү эң ири Кара Суу районунун акими болуп 2012 февралынан бери иштейт. Ал арада социалдык тармакта Тилек Матраимовдун эмгек өргүүгө чыкканы талкууга алынып, журналист Кудрет Тайчапаров Кара Суу районунун элинин эркиндикке чыгышы менен куттуктаган. Тамчы тамып отуруп ташты тешет дегендей, ызылдап жүрүп акыры кичинекей бир жеңишке эл жетип отурат. Прям ушул секундта Тилек Матраимов Кара Суу райондук акимдик кызматын таштап чыгып кетүүгө аргасыз болду. Эртең расмий маалымат чыгат. Кече Мекенчилер партиясы Кара Сууга барганда мынча эл кантип жолугушууга келип калды. Тилек Матраимов башка партияларга мынча элди жөнөтпөчү эле деп таң калып койгом. Көрсө өзүнүн креслосунун кыйшайганы менен алек болуп жүргөн тура. Не дейбиз? Акаевда супер командасы бар. Бакиевда баары жайында. Эч ким эчтеке кыла албайт деп ырдап гана жүргөн Атамбаевдин да заманы бүткөн. Матраимовдукы да бүтөт деп ишенебиз. Мы выиграли битву, но война продолжается. Канча жылдан бери туткунда жашап келген Кара Суу эли бүгүнкү эркиндик майрамы менен куттуктайм. Эске салсак, Тилек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, ири коррупцияга байланыштуу журналисттик иликтөөлөрдү атат алып жүргөн Райымбек Матраимовдун бир тууганы. Дагы бир агасы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов 4-октябрда өтүүчү парламенттик шайлоодо Мекелим Кыргызстан партиясынын тизмесинде талапкер. Өзгөндө өрт кырсыгы катталып, 20 кой тирүүлөй өрттөнүп кетти. Ош облусунун Өзгөн районунда өрт кырсыгы катталып, 20 кой тирүүлөй өрттөнүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Мырзаке айылында сарай 2 тонна чөп жана 20 кою менен күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Өрт таңкы саат 5 чамасында толугу менен өчүрүлгөн. Мал сарайдан өрт чыкты. Кошуналардын жардамы менен өрттөн 24 койдун ичинен 4 кой, ошондой эле 4 уй куткарылды. 20 кой өрттөлгөн. Азыр өрттүн келип чыгуу себеби жана келтирилген чыгымдардын көлөмү такталууда, деди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Нургазы Токобаев. Рэпер Бегиш бирөөнүн контентин толтуруу үчүн бекер маек бербейм. Талкуу болуп жаткан билдирүү боюнча рэпер Бегиш ЖМКлардын бирине төмөндөгүдөй түшүндүрмө берген. Мен ал билдирүүнү көрө элекмин жана көргүм да келген жок. Мен болгону $150 деп айткам. $50 сүйлөшүп алса болот деп айтканым калп. Чычалабай эле коюшсун. Менин талабым алардын оюндагыдай идеалдуу план эмес экен. Бекер иштеп көнүп калгандар аябай таң калышып, чычалап жиберишиптир. Бул көрүнүштү кээ бирлери тил күнү менен байланыштырып жатышат. Кандай канал болбосун, кандай гана гезит болбосун. Видео маек $150, текст түрүндөгү маек $100. Ал эми маектин темасында айырма жок. Бирөөнүн контентин толтуруу үчүн бекер маек бербейм. Кыргыз тилин мен илгертен эле пропаганда кылып келем. Аларга майрам күнү отчет үчүн эле керекмин. Тилге кайдыгер карап коюптур дебей эле коюшсун, деди ал. Эске салсак, 5-каналдын кызматкери Бакыт Качкынов Бегиш деген ырчынын журналист балабыз тил майрамына карата жарым саатка эфирге интервью алалы деп чалса, менин телеге жарым сааттык интервьюм $150, чалып сүйлөшсөңөр $50 дегенин жазып чыккан. Бишкекте ишкерди тоноого шектүү катары мурда соттолгон адам кармалды. Бишкекте быйыл январда ишкерди тоноого шектүү кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, иликтөө иштеринин негизинде шектүү катары Талас облусунун 1995-жылы туулган тургуну Бишкектен кармалган. Ал мурда соттолгону уюшкан кылмыштуу топтордун биринин мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турганы белгилүү болду. Тергөөнүн маалыматына караганда 2020-жылдын 30 январынын кечи
ичинде Бишкек шаарынын Байтик Баатыр жана Сүймөнкул көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз 2 киши жергиликтүү ишкерге кол салып, аны тапанчасы менен коркутуп, өздөрүнүн автоунаасына салып кетишкен. Башкаладагы эски аэропортко алып барып, ишкерди бир күн кечке кармаган, $500 жана 12 000 сомун карактап кетишкен.